Саламатсыздарбы ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде өзгөчө коногубуз. Көкбөрү сүйүүчүлөр үчүн деп айтсам да жаңылышпайм. Сейитбек мырза бизден бүгүн конокто. Саламатсызбы? Салам. Куш келипсиз. Алгач эле жеңишиңиздер менен куттуктайм. Рахмат. Негизи эле ошо көчмөндөр оюнуна аттанып жатканда утуп келебиз деген ой болду эле. Тилекке каршы мен көчмөндөр оюнуна бара албай калдым. Бир аз бутуман жаракат алып калып. Ошо балдар барып келишти, бирок ошо балдар биз сбордо 1,5 ай чогуу жүргөнбүз. Балдардын настроюбуз баары жакшы болчу. Эми кырсык экен да, бирок мен бара албай калдым. Балдар барып. Биз ошо машык учурунда жүргөндө эле настроюбуз жакшы болчу, утуп келебиз деген. Бирок үйдөн отуруп жан дүйнөбүз менен мындай балететиңизди көрсөткөн, жакшы. Кийинки эле суроо мындай болсун. Сиз үчүн көк бөрү деген бул эмне? Көкбөрү бул мен үчүн өзүм тандап алган спортум. Бул спортты эч качан таштай албайм. Бул спорт менен мен бир туугандарым, чоң ата байкелерим, аталарым баары да ушул спорт менен келатышкан. Бул спорт көкбөрү деген бул кыргыздын ар бирөөбүздүн жаныбызга, каныбызга сиңип калган спорт болуш керек. Ар бирөө көкбөрү менен машыгыш керек, көкбөрү тартыш керек. Жигит болгондон кийин аттын үстүндө жүрүш керек. Сизди улакка көкбөрүгө ошол эң алгач ким алып келди эле? Өзүм атам алып келген. Атаңыз аркылуу келгенсиз. Жакшы. Үйдөгүлөр демек менин оюмча каршы деле болбосо керек анда, баштан бери эле. Азыр эч ким үйдөн каршы эч ким жок. Наоборот, колдоо көрсөтүп турушат. Эми баарыбызга маалым болгондой эле, көкбөрү оюнунда аябай жаракаттар көп болот да. Анан ошо көкбөрү ойноп жаткан учурда ошо канча жолу жаракат алдыңыз? Көкбөрүдө эми бул жаракатты басып жүрүп деле аласың негизичи. Маңдайыңа кандай жазылса, ошол нерсенин баарын көрөсүң да. Эми албетте бул спорт көкбөрү бул өтө мындай кооптуу көрүнөт баарыначы, бирок ошонун ичине аралашып, кирип, жан дүйнөң менен ошол оюнга кирип алгандан кийин жаракат, ар кандай кырсыктардан деле эмет коркпойсуң да. Мисалы үчүн жаракат, кырсык кимдин маңдайына кандай жазса ошондой келет да. Могу Түркияда оюндар өтпөдү, мисалы үчүнчү. Көкпар менен көкбөрүнүн айырмачылыгы бул тайгазанда, анан тайгазанды жок ойноп. Ошо сиздер үчүн негизи эле ошо тайгазанда ойногон ыңгайлуубу же тайгазанды жок ойногон биздин кыргыз спортчулар үчүн? Биз бул тайгазан менен уже ойноп көнүп калганбыз. Албетте жер улакты деле тарта беребиз, жерге делечи. Бирок биздин ушул бул тайгазан менен ойногон өтө кооз да, мындай айтканда, көрүнүктүү, ар кандай салымдар болот. Мисалы үчүн жерге эле келип таштай бербейсиң, аны тайгазанга салышың керек. Жерге ал оңой нерсе да. Демек, мындайча айтканда, тайгазан ыңгайлуу. Түркияда өткөн могу көкбөрүчүлөрүбүз биздин ошо өздөрүнүн аты менен барган жок да, эмне себеп болду аларга? Эми ал жакка жакын жер эмес да, ал жер өтө эле алыс жер. Тажикстан эмес же, Өзбекстан эмес же, Кыргызстан эмес, ал Турция аяка аттарды алып барыш деле өтө кыйын маселе болду деп ойлойм да. Аттарыбыз барса да кыйналмак го депчи. Аба бөлөк, адаптация боло албай калмак. Эми мүмкүнчүлүккө жараша кылыш керек да. Эми балдардын настрою жакшы экен, тайгазандан утту, көкпардан болсо эми бир эле счет болуп калды да, разницачы. Эгерде биздин аттар барганда, анда эки жактын, мен ойлойм, жеңиш менен келмек го депчи. Негизи көкбөрүдөн тышкары дагы өзүңүз эмне менен алектенесиз жашоодо? Көкбөрүдөн тышкары мал чарба, дыйканчылык, ошол менен эле. Көбүнчө ошо аттар менен. Ат деп калдыңыз, ошол көкбөрүдө өзүңүз мисалы үчүн ар бир оюнчунун өздөрүнүн аты болот да, мындай. Ооба. Дайыма минип жүргөн. Сиздин аттарыңыз кайсыл аттарды көбүнчө миндиңиз? Буга чейин мен аябай көп ат миндим. Дагы эле бир ат тандап мине албайм.
мындайча айтканда любой атка отуруп кете берем да. Ошол эле Ахиллести да менге, Мадинайдинге, жекеме-жекегечи баардык. Эми баягы бир эле позиция менен токтоп калбаш керек да. Баардык позицияны колдош керек деп ойлойм. Ошо Ахиллес деп калдыңыз. Ахиллес кайсы жакта азыр көрүнбөй калды? Ахиллес азыр Таластын Ынтымак командасында эле. Оюнга чыгып атат, э? Азыр көп чыкпай калды. Кээ бир оюндарга чыгып атат. Кээ бир оюндарга чыгып. Жаш курап өткөнүгө байланыштуу, э? 9-майда ошо Баткен областында улуу жеңиш майрамына арналган турнирде Кара Буран Ийгилик деген командасына ойноп келди. Сиздин оюңузча ошо Ахиллести баса турган, Ахиллеске тең ата болуп чыга турган кайсыл аттарды ойлойсуз? Азыркы учурда баягы Кыргызстан боюнча. Баягы эми баардыгы өз эмеси менен да убактысы менен. Ахиллестин да убактысы бүтөт, баягы биздин да убактыбыз бүтөт дегендейчи. Баягы бир эле темпте калып калбайсың да. Ахиллестин аркасынан мына аватарлар чыкты. Ошол эле Крас, дагы Адинайдинге көп аттар чыкпадыбы. Баягы бул эми Ахиллес баягы жекеме-жекеде легенда да бул ат. Ушу сизди ушу тасмаларда да көрүп калдык да, ошо тасмаларда тажрыйбаңыз бар экен да. Ошо эмне болуп тартылып калдыңыз эле? Каяктан келген режиссерлор менен чогуу режиссерлор тартып калды да, мындайча айтканда? Америкадан келишиптир. Netflix деген неме ушундай неме окшойт да, мен деле түшүнгөн жокмун анычы. Буга чейин ага чейин тартылып деле көргөн эмесмин. Бирок терден айтып мындай эми алар бизди мындай кыласың, тигиндей кыласың деп үйрөткөн деле жок. Алар болгону ошо оюндун ичиндеги эмоция баягы эменин баарын алып кетишиптир да. Болду мындай өзүнчө бөлүп тарткандарычы. Андан кийин ошол жана көк бөрү көз үстүн жана көк бөрү деген деректүү тасма чыкпады. Ошого кичине тартылганбыз. Стимул деген киного тартылдым. Дагы мисалы үчүн режиссерлор чакырып келем көк бөрүгө дагы тартылып берип кой кино десе, оюңуз кандай? Тартылабыз. Буюрса. Буюрса. Чоң рахмат анда. Жакшы, анда келип бергениңиз үчүн сизге рахмат. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз болот, жалпы көк бөрү сүйүүчүлөрүнө. Жалпы кыргыз элибизге тынччылык болсун, аманчылык болсун, эл журтубуз тынч болсун. Ар кандай кырсык, ар кандай балайлардан Кудайым өзү сактасын баарыбызды. Көк бөрү сүйүүчүлөргө жана көк бөрү жаңы баштап ойнойм деп аткандарга көк бөрү ойногула, жигит атка миниш керек, жигит аттын үстүндө болуш керек. Чоң рахмат. Рахмат.